Жергиликтүү кеңештерге шайлоо деген бул эмне? Жергиликтүү кеңештердин системасына эмне кирет жана жергиликтүү кеңештер кайсы принциптин негизинде түзүлөт? Өзүңөр билет болуш керексиңер, баарыбыз эле 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Ошол негизинде көп суроолор пайда болуп атат. Жергиликтүү кеңештер деген бул эмне, системасына кайсы кеңештер кирет деп. Мыйзам боюнча жергиликтүү кеңештердин системасына шаардык кеңештер жана айылдык кеңештер кирет. Шаардык менен айылдык кеңештердин түзүлүшү ар кандай болот да. Себеби шаардык кеңештер булардын пропорционалдуу системанын негизинде шайланып түзүлөт, айылдык кеңештер болсо булар мажоритардык системанын негизинде түзүлүп ишин жүргүзөт. Анан пропорционалдык менен мажоритардык системанын айырмасы эмне түшүндүрө кетейин. Мисалы, мен айтып кеткенде шаардык кеңештер алар пропорционалдык системанын негизинде шайланат. Пропорционалдык система деген бул кандидаттарды, талапкерлерди саясий партиялар көрсөтөт өзүнүн съездинде же болбосо регионалдык конференцияда талапкердин тизмесин көргөзүп, ошол талапкердин тизмесин аймактык шайлоо комиссияларына өткөзүп, каттоодон өтөт. Мисалы, шаардык кеңешке самовыдвиженец катары талапкерлер өзүнүн кандидатурасын көргөзө албайт. Жалаң гана саясий партиянын негизинде. Айылдык кеңештерге болсо, же болбосо саясий партиялар аркылуу, же болбосо өз эрки менен самовыдвиженец катары талапкерлер өзүнүн кандидатурасын жылдырса болот да. Анан ошо негизинде дагы шайлоо күнү, мисалы, шаардык кеңештерге келгенде бюллетенде саясий партиялардын аттары эле болот. Анан мисалы, шайлоо күнүнө чейин мен кайсы саясий партия өзүнүн тизмесинде кандай талапкерлерди көргөзүптүр көрүп, ошону тандап, анан шайлоо күнү келгенде мен саясий партияны тандайм. Жогорку кеңеш негизинде окшошчу. Айылдык кеңештерде болсо, анда саясий партия эмес, анда уже мажоритардык система болгон негизинде уже кандидаттардын өзүнүн фамилиялары эле болот. Ошо фамилиялардын арасынан сразу талапкердин өзүн тандайм да. Ошо айырмасы ушул да, айылдык менен шаардык кеңештердин.